Менин өчүмдү алып берди. Камчы Ташиев менен Садыр Жапаровго чоң рахмат. Вор Камчы Көлбаевди өлтүрүп, менин өчүмдү алып беришти. Эмне дегенде, былтыр мага покушение болгондо, мен 15 күн больницага жатып чыктым. Көбү ишенип, азы ишенген эмес. Камчы Көлбаев кол салдырды десем. Бирок ошондон бир аз мурда айтып атышкан, 3 жылдан бери эле. Байкасаңчы, Камчы Көлбаевга өтө каршы чыгып атасың. Нападение кылып жүрбөсүн деп айткандарды, к сожалению, сбылось. Эми болуп тургула, Камчы Көлбаевдин ошол нападение уюштурганына күмөн санайм деп аткандар болуп тургула. Ошо колго түшкөн Бекиев деген неме? Эми өзүңөр ойлосоңор, өзү квартирада турат экен. 15 жылдан бери зонадан баш чыккан эмес, хотя числился членом ОПГ. Чыгып келгенден квартирада жашаптыр, бир жыл болуптур. Айдаганы аренда машина экен, аренда машина алып, Деунексия, таксовать этип жүрүптүр. Жашаган жери квартира экен, атасы менен катышпайт экен, энеси өлүп калыптыр, туугандары да жок мындай. Бай Маналуу дегендей. Анан ойлоп койгула, ал нападение уюштурду, катында болуп келип, аркаман кол салды, бетим андай чалбайт да. Аны мен таанышымын, тиги колонкада жүргөндө болушу, ОПГ, член ОПГ деп чакырылчу. Ар кандай майрам сайрамдарда. А мени исламский террорист деп чакырчу. Исламский террорист менен ОПГдарды теңеп салган. Ошону мен менен бир 10 чакты бала келчи, bundan ОПГ деп жаңысы келчү болчу. Ошо ар кандай майрамдарда камачы, жаңы жылда камачы, ошо колония последний жүргөндө. 10 күн камап койчу, майрам бүтсүн деп. Же бир официальный делегация келсе, шос-мосоло камачы. Анан эле вдруг эле былтыр эле Свердловский областын тигин кармагандан кийин ОПГ экенин билбейбиз. Анан Камчы Асанбекти, конечно, чакырабыз. Дело фигурировало, конечно, фамилиясы Камчы Көлбаев. Кимди сомневайсыз? Ошону сомневайсыз дедим. А тиги Шарамыга, бедолага, бирок член ОПГ каким-то образом соттон алдырса керек. Анан ошол учетко чыкпай калганбы же Свердловский областын менттери коркуп койду, жашырып коюшту да. İstеп атабыз, дегенде мында истебейли анын кашыгында жүргөн турбайбы? Миллиардтарды басып алып, Камчы Көлбаев. Эми болуп тургула. Ал келип туруп, колго чуккуладан шүмшүйүп, жалдырап, жанын ыйлап, адвокат аркылуу. Акчаны кошулут эми болуп тургула мына. Мага берди Оз Басырка деп. Прокурорго берди сөзсүз, сотко берди сөзсүз. Ешалиев, Азиз Ешалиев деген сот. Жана быйыл январда бир кочуңдап бир видеосу чыгарып жүрбөдү. Адвокат жөн эле ойнойт. Ойлоп кой, өзү таксист болсо, квартирант болсо, откуда у него такие деньги? Өзү ойлонуп атасың кичине. Өзү эптеп с концами заводит. Вот Бекиев деген шакал, который нападение уюштурган, аркаман келип катында болуп. Член ОПГ сөзсүз Камчы Көлбаевди көргөн, тукурган муну. Ошондо муну ойлоп койгула, бери жагын эсептеп көрүн. 20-25 миң доллар ырытты, мен деле ырытып, чыгып кетиш үчүн ырытты. Чыгып кетти. Чыгып кетер замат кайра бир бизнесменди вымогать этип, андан колго чыгып калып, спецназга баса алып, тапырган видеосу турат мына. 300-400 миң просмотр. Азыр эле турат эме. Мен делема чыгып кетет десе, барысы осуз жап 25 миң доллар ырытып туруп. Анан кайра чыгды. И ошол бизнесмен Первомайский роодон жолуп калып, мага айтат, аркаман жүгүрүп келип, адвокат тосот, мага жолотпойчу. Тигин адвокаты. Кочуңдайт дейм адвокатчы. Откуда у него такие деньги у таксиста? Бандита. Ну, конечно, Көлбаев его башлял. Адвокаты менен ойнойт. И ал бизнесменден утулуп кетти. Билбейм азыр эмне болуп атканын. Андыктан ошол покушение уюштурганда Камчы Көлбаев болчу. Жана Эсвира дегендин бандасы менен кайра смело үйгө келип кол салышты. Аны тукурганда Камчы Көлбаев болчу. Бандалар аркылуу, оңгол соңголдор аркылуу. Яна жана Жоки деген шакалды, жана голубойду. Чыган неринге көлгө бересиң, катамаран тептирип, көлдө туруп, анын бакалатты жайында. Аны да тукура ошого. Жоки Байкыбай Мастын айтып алган бир видеосунда.
Ушул бир Көлдүк Мурат аябай суган. Көлдүк Мурат ким? Ошо Көлбаев эле да. Көлдүк Мурат Көлбаевдин көчүгүн айырып салды азыркы бийлик. Такимына да шакалды. Өчүм ато болбосо былтыр канжалап тепкилеген сүрөттө бетинде баягы конечно баягы аркадан келип чапса оңгон сайырсаң ордуңа турганча эле бетке 5-6 жолу думка басып берсе деле канжалат үлбөлө кишинин мурдуна келет да. Анан ошону менен кайра кара чыгарышып жана Азия Ньюс деген да шакал жана Асланбек Сартбаев чорнойлардын ошол илгери Алмамбет Анапаев чыгарып жүрдү. Андан кийин муну чыгарып жүрдү. Ачык эле болушту, мен менен айтышат болушту. Мен сүрөтүмдү чыгарып ошол издеваться эле. Асланбек Сартбаев. Мен айткам, какой ты имеешь право ОПГ рекламировать? Көрдүң, коом аяğı бузулган. Азия Ньюстун тиги Атамбаевдин чорту болчу Асланбек Сартбаев деген. Ошол рекламалап. Эми ал өлүп калгандан кийин эмне баарын билбей азыр шүп чыгарбай калды. Кимди чыгарат? Кайсы ОПГны чыгарат эми? Ал эми Камчы Ташиев, Садыр Жапаров менен мен 11-12 жылдан бери чогуу келатам. Митингдерине катышкан бүт видеолор жайнап турат интернетте. Идеябыз бир болчу, идеябыз бир, баарыбыз бир болчубуз. Булар түрмөгө чыкканда мен жүгүрүп жүрдүм, митингге түштүм. Мына азыр деле катышам. Бул что Ташиевдин командасында балдар менен катышам. Что Садыр Жапаровдун командасында штабында балдар менен катышам. Кадимкидей эле. Жакшылык жамандыктарына барам, катышып турам. Ал эми кээ бирөөлөр айтат, болушуңар керек. Бул эмне сен булар менен аябай жакшы болсоң сага эмне кызмат бербейт деп. Кызматтын мага кереги жок. Кызмат. Бул керек болсо Садыр Жапаров керек болсо 2 суроо отурсун. 2 суроо өткөндөн кийин Ташиев 2 суроо отурсун. Силер түндүк түштүктө бөлүшмөй, бийлик бөлүшмөй алатыңар бар. Ошол менен алганда деле Садыр Жапаровдун суроо өтсө, 2 сурокту Ташиев отурсун. Улантсын, баштаган аягына чейин чыгарсын. Мен муну 2 колдоп колдоймун. Анткени булар иштеп атат. Вор в законе дегенде бир өлтүрүп коюу деген Сталинден бери болгон эмес, мындайчы, мындай. Болгон эмес СНГда, КМШда. Жакшылап акыл токтотуп көрсөңөр. Абдан жүрөктүү балдар экен буларчы. ОПГны биротоло талкалап жоготуш керек баарын. Анан булар менин идеям бир, айтып атам го. Анан деле бийликтин табияты ушундай. Кайсы бийлик өзүнөн күчтүү же өзүнөн акылдуу кишини кызматка чакырат, эч качан айтпайт. Садыр Жапаровдун командасын карагыла, бүт. Бирөөсү дагы Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин командасы экөө бир эле да. Командасын карагыла. Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин экөөсүнүн башкасы бүт. Өздөрүнүн эме турат. Акыл жагынан да, өңгөлбет жагынан да, бой жагынан дагы баарынан даража жагынан да низкий турушат, баатырлык жагынан. Туура эле, любой эле ошондой лидер эч качан өзүнүн күчтүн албайт. Ал эми менин мезгилимде бир кетсе булар кетсе, бул эки дос бийликтен кетсе. Керек болсо кетпей эле койсун. Ошо Путин, Медведев болуп алмашып башкара берсин. Мага кереги жок президентке. Мен президент болуш үчүн элиңе жараша падыша дейт. Мен падыша болуш үчүн, ал үчүн силер мендей болушуңар керек, эл журт. Честный, добрый, храбрый, эч кимден коркпогон мендей болушуңар керек. Элдин баары ушундай болгондо мен келем, мына элиңе жараша падыша деп. Мендей боло албайсың, мен даражама жетпейсиңер анда. Мен президент болбой эле койдум. Кызматтын да кереги жок мага. Зачем кызматка байланып? Эки досум эле бийликте жүргөн мага вот так мен. Желек мага. Анан жана желек боюнча да айта кетермин. Мурунку желек деген билесиң, оттун жанындай болчу, жалбыртап турчу. Ал тозоктун символу болчу. Эмне эле тозокту башыңара кийип, ошону эле талашып эметип атасың, өлүп атасың талашып эле. Азыр болсо прямой, күндүн нуру түстеп. Тозок успейт еще күйөсүңөр, далай жыл күйөсүңөр. Кыргызстан элин 90% тозокко чөксүңөр. Анткени түшүлөй кетип турасыңар да. Баарыңар эле ошо каршысыңар да, компьютер болсо бүт эле каршы, желекке каршы, бийликтен башкасын баарына каршы. Анда получается 90%. Күндүн нуру түстеп, тозоктон тошот, отто жалбыртайт. Азыркы илгерки эскиси тозоктон болчу. Ошол айтарым. Азыркы бийликтин кылганы бүт тура ошо символиканы алмаштырганы, ОПГ каршы күрөшкөнү, экономиканы көтөргөнү. Мен кошомот кылган жокмун, болгон реальность айтып атам мен силерге.
Lan